Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютердик техника жана маалымат технологиялары деген видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүн эсептөө техникасы негизи түзгөн экилик позициялык эсептөө системасын, анын ондук, 16-лык эквиваленти жана ондук сандарды башка негизги окуутууларды жөнүндө кеп кылабыз. Эсептөө техникасынын электр энергиясынын жардамы менен иштегендиктен энергиянын туруктуу эки гана абалы болот. Бул чыңалуу бар же жок, ток бар же жок, жандырылган же өчүрүлгөн, башкача айтканда 1 же 0. Ошондуктан компьютерлик техниканын негизин экилик позициялык эсептөө системасы түзөт. Эгерде биз экранды карап көрсөк, күнүмдүк турмушубузда колдонгон ондук системада 0-дөн 9-га чейинки 10 цифраны иштетебиз. Жана 0-дөн 10-го чейин эсептөө учурунда 9 цифрасы жазылгандан кийин 10 цифрасын жазыш үчүн биз экинчи позицияны ачабыз. 1, 0 деген цифра менен 10 цифрасын белгилейбиз. Ал эми экилик системада 0 жана 1 деген эки эле цифра колдонулат. Ошондуктан эсеп ушул эле принципте жүрөт, бирок анын позициясы көбүрөөк болот. Мисалы, 0 болгондо ондук системада, экилик системада да 0 болот. 1 болгондо ондук система, экилик системада 1 туура келет. Ал эми 2 болгондо ондук системада, экилик системада 2 деген цифра жок болгондуктан анын экинчи позициясы ачылат да, экинчи позициясына 1, 0 деп жазылат. Же болбосо 1, 0 деген цифра экилик системада, ондук системанын 2 деген цифрасына дал келет. Жана ошондой эле ондук системада 3 болгондо эсеп, анда экилик системада экинчи позициясы 1, биринчи позициясы 1 болот. 4 ондук цифрга 4 келгенде, анда экилик позицияда 3-чү позициясы ачылат дагы. 1, 0, 0 деген экилик цифра эквиваленти 4 болот. Мына ошондой процесстер менен эсеп жүргүзүп берсек, эгерде биз ондук позициянын 8 деген цифрасына келгенде, экилик позициянын 4-чү позициясы ачылат. Анда 8 деген ондук позицияда 8 деген цифранын эквиваленти экилик системада 1, 0, 0, 0 деген цифрага туура келет. Жана ошондой эле экилик ондук позицияда 10 цифрасына экилик позициянын 1, 0, 1, 0 деген 4 позициялуу цифрасы туура келет. Эгерде ондук системада биз 15 деген цифрага келсек, анда экилик позицияда 4 позициясы тең 1ге толот. Кийинки 16 деген цифраны жазыш үчүн биз экилик системада уже 5-чи позицияны ачышка туура келет. Ошондо 1, 0, 0, 0, 0 деген экилик цифра ондук 16 деген цифрага барабар болот. Ушундай эле принципте 8дик жана ондук 16-лык системалар иштетилет. Мисалы, 8дик системада 0-дөн 7-ге чейинки гана 8 цифра колдонулат эсептөө учурунда. Же болбосо ондук система менен 8дик системаны салыштырып келсек, 7-ге чейинки эсеп жүргүзгөн окшош болуп келет да. Ал эми ондук системада 8 болгондо, 8дик системада башка цифра жок болгондуктан экинчи позиция ачылат да, 1, 0 деген цифра менен жазылат. Же болбосо 1, 0 деген 8дик цифра ондук системанын 8 деген цифрасына эквивалент болот. Жана ошондой эле эсепти жүргүзүп берсек, ондук позициянын 16 деген цифра болсо, 8дик позициянын 2, 0 деген цифрасына эквивалент болот. 16-лык системада цифрларды көрсөтүш үчүн ондук системада колдонулгон 1ден 9-га чейинки 10 цифрага латын алфавитинин чоң тамгалары A, B, C, D, E, F тамгалары кошулуп 16 цифраны же арифти колдонулат. Эгерде биз ондук системадан 9-га чейин эсеп бирдей жүрсө, ал эми 10 деген цифра келгенде, анда 16-лык система А деген ариф туура келет. 11 санына Б деген ариф туура келет. 12 санына С деген ариф туура келет. 13 санына Д деген ариф, 14 санына Е, 15 санына F, жана уже 16 санына эсеп келгенде бизде башка ариф жок болгондуктан 16-лык системанын экинчи позициясы 1, биринчи позициясы 0 туура келип, 1, 10 деген 16-лык цифра 16 деген ондук цифранын эквиваленти болот.
эң кызыгы экилик системанын 8 позициясы тең 1 болгон цифра ондук системанын 255 деген санына туура келсе, 16 цифранын FF деген 2 орундуу гана санына туура келет. Бир негизден эки негиз которуу үчүн ар бир позициянын салмактык коэффициенти аркылуу жазылат, же болбосо кандайдыр бир негиздеги болгон цифранын ондук эквивалентин табыш үчүн анын цифраларын негизинин салмактык коэффициентине көбөйтүүгө келген суммасынан келип чыккан түйүндү ондук эквивалентине туура келет. Мисалы, ондук системада биздин биринчи позициянын салмактык коэффициенти 1, эмне ондун негизи 10 болуп атат, ондун бөлүнчү даражасы 1 болот. Экинчи позиция ондун биринчи даражасы бул 10, жана үчүнчү позиция ондун экинчи даражасы 100, жана ошондой кете берет. Жана ошондой эле ыкмада башка системадагы сандардын позициялык салмактык коэффициентин аныктасак болот. Мисалы, экилик системада биринчи позициядагы 1, экинчи позициядагы 2, үчүнчү позициянын салмактык коэффициенти 4 болот. Эмнеге дегенде 2-нин квадраты 4. Төртүнчү позициядагы цифранын салмактык коэффициенти 8, 2-нин кубу болот. Жана ошондой эле 8-нчи позициядагы экилик цифранын салмактык коэффициенти 2-нин 7-нчи даражасы 128 болот. 8-дик системада дагы эсептеп кетсек, анда биринчи позициянын салмактык коэффициенти 1, экинчи позицияныкы 8, үчүнчү позицияныкы 64, эмне дегенде 8-дин квадраты 64 болот. 16-лык системада дагы биринчи позициясы бул 1, экинчи позициясы бул 16-нын биринчи даражасы 16, үчүнчү позиция болсо 16-нын квадраты 256 сан салмактык коэффициенти болуп эсептелет. Мисалы, ондук системада бизде үчүнчү позициясы 9, экинчи позициясы 6, биринчи позиция 5 деген цифра берилсе, бул ондук эквивалентин табыш үчүн биз формулага салсак, цифраны анын салмактык коэффициентине көбөйтүп атабыз. 6, анын салмактык коэффициенти 10, жана биринчи позицияда турган 5 цифранын салмактык коэффициентин 1 көбөйтсөк 965 деген сан келип чыгат. Бул эми бөлүнүш эсеп. Мисалы, бизде экилик системада экранда көрсөтүлгөндөй цифра берилсин. Мисалы үчүн 8-нчи позициясы 1, 7-нчи позициясы 0, 6-нчы позициясы 1, 5-нчи позициясы 1, 4-нчү позициясы 0, 3-нчү позициясы 1, 2-нчи позициясы 0, жана 1-нчи позициясы 1 деген экилик сан берилсе, ушул сандын ондук эквивалентин таап көрөлү. Анда цифра жана цифранын салмактык коэффициентине көбөйтөбүз. Эмне жерде 0, 7-нчи позицияны карасак 0, жана анын салмактык коэффициенти 64, жана ушундай эле 6-нчы позицияда 1, салмактык коэффициенти 32, жана ошондой эле 5-нчи позиция, калган позицияларды цифрасын анын салмактык коэффициентине көбөйтсөк, негизинен 181 деген ондук сан келип атат. Же болбосо экранда берилген экилик сандын ондук эквиваленти 181 дегенди түшүндүрөт. Экилик системадан башка системага кантип которуу керек? Экилик системадан 8-дик системага которуу үчүн, мисалы, анын экилик системанын 3 позициясы 8-дик системанын 1 позициясына туура келет экен. Мисалы, экранда көрсөткөн эле сандын 3 позициядагы экилик сандын ондук эквивалентин тапсак, же болбосо бул экилик позицияда бул 3-нчү позициясы 4, жана биринчи позициясы 1, 4 кошулган 1 5 болуп атса, ал эми 8-дик сандын экинчи позициясы бул экилик сандын 4, 5, 6-нчы позицияда турган сандар туура келет экен. Бул жерде 1, 6-нчы позиция же болбосо салмактык коэффициенти экилик санга карай эсептегенде бул 4, жана 2, 6 деген сан туура келип атат. Жана 3-нчү позициясына 8-дик сандын экилик сандын 7-нчи, 8-нчи позицияда турган экилик сан туура келет экен. Мисалы үчүн бул жерде эсептесек 12 деген сан туура келет. Демек,
жогоруда көрсөтүлгөн экилик цифранын 8-дик эквиваленти 2, 6, 5 деген сандарга туура келет экен. Жана ошондой эле 16-лык санга которуулаган. 16-лык санда которуш үчүн экилик сандын 4 позициясы 16-лык сандын 1 позициясына туура келет экен. Мисалы үчүн 1-чи, 2-чи, 4-чү позициясындагы сан 16-лык позициянын 1-чи позициясында көрөт. Бул жерде эсептеп көрсөк, жанагы 4 жана 1 5 деген сан туура болуп атат. Ал эми 16-лык позициянын 2-чи позициясы экилик позициянын 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи позициясына туура келет экен. Же болбосо булардын экилик эсебин чыгарсак, бул жерде 8 кошулган 2 10 жана 1 11. Же болбосо биз ондук сандын 11 санына туура келе турган Б арифи туура келет. Ал жерде B5 деген Б деп жазылып, B5 деген сан туура келет. Же болбосо төмөндө көрсөткөн экилик сандын 16-лык эквиваленти B5 деген сан экен. Эсеп чыгарып көрөлү. Эсиңерге салсак, 8-дик позициядагы системанын 1-чи позициясынын салмагы 1, 2-чи позициясыныкы 8, 3-чү позициясыныкы 64. Жана аны эсептеп көрөлү. Бул эки цифранын салмактык коэффициенти 64кө көбөйттүк, суммалап 6 цифрасынын салмактык коэффициенти 8ге көбөйттүк, жана ошондой эле 5 цифрасын салмактык коэффициенти 1ге көбөйтсөк, анда 128 кошу 48 кошу 5 баардыгы бири 181 ондук санга келип атат. Же болбосо бул туура экенин көрсөтүп жатат. Жана ошондой эле 16-лык позициянын салмактык коэффициентин карап көрсөк, 1-чи позициянын кандыгы 1, 2-чи позициясы 16. Эсептеп көрсөк, эгер биз Б саны бул 11 эквивалент, ондук сан эквивалентке 11ге эквивалент болгондуктан Б санынын салмактык коэффициенти 11, Б саны 11 жана анын салмактык коэффициенти 16 кошу 5 цифрасы жана анын салмактык коэффициенти 1. Же болбосо 176 кошу 5 барабар 181 ондук санына келип чыгып атат. Бул деген биздин өзгөртүүлөрүбүз, которуубуз туура дегенди алгинелейт. Эми ондук системадан экилик системага которуу кантип которулат? Ондук системадан санды экилик системага которуш үчүн биз санды бир нече ирет экиге бөлүп чыгышыбыз керек. Жана калган калдык менен тийиндилердин санын арка жактан жазып келгенде анын экилик коэффициенти келип чыгат экен. Мисалы үчүн 486 санынын экилик системадагы көрүнүшү 111100110 деген экилик цифрага туура келет экен. Мисалы ушул эле сандын ондук системадан 8-дик системага которуу. Ондук системадагы санды башка негизде которуш үчүн ошо негизине бөлүшү керек. Жана экилик системага которгондо 2ге бөлүнүп, 8-дик системага которуш үчүн 8ге бөлүшү керек. Мына биринчи бөлүүнү карасак, 468 санга бөлсөк, 58 тиинди келди жана 4 калдыгы калып атат. Жана экинчи бөлүүдөн 58-ди 8ге бөлсөк, бул 7ден болот жана 56 саны калдыгы 2 калат. Же болбосо 468 саны 8-дик системага которгондо 7-2-4 деген санына туура келет. Эсиңерге салсак, 8-дик системадагы сандардын позициялык салмактык коэффициентин карап көрсөңөр, бул биринчи позициясы 1, экинчи позициясы 8, үчүнчү позициясы 64. Жана биз чыккан 7, 2, 4 деген санды ондук эквивалентин таап коелу. Анда анын цифраны анын салмактык коэффициентине көбөйтөбүз. Ар бир салмактык коэффициентине көбөйтүп туруп, анын суммасын алсак, бул 468 деген ондук санга алып келип атат. Же болбосо биздин которуубуз туура дегенди аныктайт. Жана ошондой эле ушул эле санды 16 системага которуп көрөлү. 468ди 16га бөлсөк, 29дан туура келет. Анда 4 калдыгы калып атат. Жана 29ду экинчи ирет 16га бөлсөк, ал 1ден болуп атат жана 13 деген калдык келип чыгып атат. Эгерде биз
карап көрсөк, ондук 13 деген сан 16-лык D деген сайдын эквиваленти болуп эсептелет. Же болбосо 13D дегенге барабар. Ана биздин 468 ондук саны 16-лык негизде 1D4 деген санга туура келет экен. Которуп көрөлү. 1D4 деген 16-лык санды ондук санга которуп көрөлү. Эгерде эсиңе салсак, 16-лык системадагы сандардын салмактык коэффициенти биринчи позициясы 1, экинчи позициясы 16, үчүнчү позиция 265. Демек, биз алынган санды 1D4 деген санды ондук коэффициентине эсептесек, бир цифрага анын салмактык коэффициенти 256 көбөйтөбүз. Аны жана D цифрабызды 13'tü ондук эквиваленти 13 болуптан 13 болот. 13'tü анан 16-лык салмактык коэффициентине көбөйтөбүз. Жана ошондой эле 4 цифрасынан салмактык коэффициентине 1 көбөйтөбүз. Сумманы алып келсек, негизинен 468 деген сан келип атат. Же болбосо биздин өзгөртүүбүз туура деген маанини эсептеп атат. Бүгүн биз сабакта экилик жана пайсак системасын көрдүк. Жана анын 10'дук, 8'lik, 16'lık эквиваленти жана ондук сандарды башка нерсе которуу жөнүндө маалымат бердик. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.